Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз. Эч нерсени укпай жатам. Анжелика ден соолугу тууралуу үн катты. Белгилүү ырчы продюсер ишкер айым Анжелика Кайратова кан басымы бирде төмөндөп, бирде көтөрүлүп жатканын айтты. Кан басымым төмөндөп, кайра көтөрүлүп жатат. Эч нерсени укпай жатам, деди ал Instagram социалдык баракчасы аркылуу. Эске салсак, буга чейин ырчы айым бокок оорусу менен алышып жатканын айтып, Туркияга чейин барып текшерүүдөн өтүп келген. Эч нерсени укпай жатам. Анжелика ден соолугу тууралуу үн катты. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Илим Карыпбеков, Балпайган Балбак байке, сизден мындай кадамдарды күткөн эмесмин. Жер маселеси тууралуу соттук иштерди ичинен билген адам катары бул көйгөйдү жакшы билем. Пандемия учурунда бизнес кыйналып турат. Европаны жөн коюп жакынкы коңшуларды мисалга алсак, мэрлер чакан жана орто бизнести колдоп, салыктарды бошотуп, акчалай жардам берип же болбосо мөөнөтүн узартып берип жатышат. Бизде Кыргызстанда пандемия учурунда чакан жана орто бизнеске эмне жардам бердиңиздер? Жардам бергендин ордуна ижара акысын төлөбөй жатат деп келишимди бузганы жатасыздар. Алар жыргаганынан төлөбөй жаткан жок да. Алардын көйгөйүн сурабайсыздарбы? Жардам бербейсиздерби? Сөз менен эмес, Facebook аркылуу эмес, иш менен жардам бериңиздер да. Эл пандемия учурунда абдан кыйналып жатат. Сиздердин элдин көйгөйү кызыктырбайт. Сиздерди бийлик бар, баары бар. Балпайган ак көңүл Балбак байке ушундай кадамдарга барып жаткандан кийин башкасын билбейм, деди Карыпбеков. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Түшүмдө Садыр Жапаров менен өбүшкөм. Азыр уялып жатам. Түшкө эмнелер кирбейт. Кээде жаман түш көрүп, эртең менен артык карап, 3 жолу түкүрүп, түлкүнүн богу деп коет эмеспизби? Мага дайыма кызыктуудай адамдар кирет. Деги эле өмүрүмдө жолукпаган адамдар менен түшүмдө чайлашам, сырдашам. Атактуулардын колун түшүмдө кысам, баарлашам. Балким сиздерге менин жазганым жалган болор, бирок мага чындык. Балким мага аян катары берилет. 3 жыл мурун түшүмө Алмазбек Атамбаев кирген. Бетин бырыш баскан, кийими бырыш, көйнөгүнүн жакасы киреле. Кыйналып араң сүйлөп, ооруп жатам, үйгө жата эбес алсам болот эле, катуу кыйналдым деген. Аны мен ажолту өткөрүп берүүдөн кыйналып жатканго деп жооруп койгом. Андан көп өтпөй темир эшиктер шарактап ачылып, мени 2 милиция кызматкери караңгы узун коридор менен 7 кулп салынган эшикке алып келип, ашчыктарды купка келбей жатып, араң дегенде ачышты. Мени арамдан түртүп ичкери киргизип ишти. Ичи жагымсыз жытка толуп кетиптир. Катарлаш тизилген кабаттуу кроваттарда чачтары өскөн, сакал мурун апсайган кишилер отуруптур. Мени көрөр менен баарынын көзү жайнай түштү. Алардан коркуп кетип, эшикти тартсам ачылбай койду. Тарсылдатып койгулап, тепкилеп, жардам сурап, кыйкырып ыйлап баштадым. Аңгыча төрдө отурган жаштагы кара тору келген адам басып келди. Колуман кармап, алар кетип калды. Убара болуп кыйкыра берби, ачпайт. Баарыбыз бул жерге сага окшоп келгенбиз, деди. Бир аз жоошуй түштүм. Ал жаткан кроваттын үстүнө отурдум. Өңү өчкөн шейшеп, жука журкан, уйланбаган жаздык турат. Жаздыктын жанында Куран китеп бар экен. Бул адамга ишенсе болот экен деп ойлоп коем. Бир маалда экөөбүз өбүшө баштадык. Аңгыча бир нерсе тарс дей түштү. Ойгонуп кетсем, жолдошумдун телефону полго түшүп кетиптир. Жүрөгүм лакылдап, оозум кургап калыптыр. Беймарал уктап жаткан жолдошумдун алдында жаман иш кылгандай ыңгайсыз абалда калдым. Андан бери 2,5 жыл болду. Ошодогу камерадан өбүшкөн адам көрсө Садыр экен. Чынында Садыр Жапаров буга чейин тааныбайт элем. Азыр аны телевизордон көргөн сайын уялып, ыңгайсыз абалда калып жатам. Түш болсо да ошондо мага каттуу таасир бериптир. Таптакыр унута албай койдум. Башкаларга окшоп сүйдүм деген жокмун. Болгону түшүмө бекер кирген эмес болсо керек. Айнагүл аты өзгөртүлүп берилди, аты жообун сураган. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.